ошондой эле табигатка келген күн катары бизде белгиленип келет. Жаздын келиши көктүн чыгышы менен сүмөлөк символикалык түрдө айкалышып турат. Салтка ылайык аны Нооруз алдында бышырышат. Майрамды утурлай Жалал Абад шаарына караштуу 11-мектептин жааматы да сүмөлөк жасашыптыр. Мындай жөрөлгөлөрдү улантуу маданий баалуулукту сактоо, кийинки муундарга мурас деп эсептешет. Педагог болгондон кийин бул кыргыздын салтын, кыргыз баласы болгондон кийин сактап муундан муунга өткөрүп берүү бул педагогдордун да негизги иши деп ойлоймун. Алыбыздын келишинче даярдоонун жолдорун өзүбүздөн кийинки муундарга, жакшы окуучуларыбызга, келиндерибизге, кыздарыбызга үйрөткөнгө аракет кылабыз. Кыргыздын салтын эч убакта унутпай, салттарды сактап муундан муунга берсек жакшы болот деген үмүтүм бар. Ноорузга карата Адамбай Калешев атындагы 11-мектепте майрамдык кече уюштурулду. Кут толгон Нооруз майрамы аталышындагы саамалыкка атайын коноктор жана ата-энелер катышты. Мектепте мыкты жетишкендиктери бар үлгүлүү окуучулардын ата-энелери да сыйланды. Муну кош майрамга берилип атканына мен дагы аябай кубанычтамын. Ушу баламдын эмгегин ушу баалап аткан ушу жогорку администраторлорго, эжекелерине мен чоң ыраазычылыгымды билдирем. Убабыздан келет Нооруз деген майрам. Кийинки жаштарга дагы жакшы. Иш-чара окуучулардын ыр бии, салттуу оюндар менен коштолду. Саамалыкта кыргыз салт санаасы көрсөтүлүп, кыз узатуу, баланы бешикке салуу жөрөлгөлөрү чагылдырылды. Узатылган кыздын чачы өрүлүп, эненин насааты, жар ыры, күйөө жолдошторду сары май менен оозонткан учурларда сахналаштырылды. Азыркы келечектин ээлери болгон эртеңки жаштарыбызды баягы биздин улутубуздун улуу дөөлөтү болгон улуттук салттарыбыз менен ата-бабаларыбыздан бери келе жаткан ошо биздин баягы мурастарыбызды ошо унутта калып бара жаткан нерселердин баарын кайра жандандыруу максатында ушул иш-чараны өткөрүп атканы. Себеби бул нерсе ошол ар бир окуучу өздөрүнүн көзү менен көрүп, өздөрү ошо ролду аткарып жатканда ошонун жүрөгү менен өтөт да. Кыргыздын каада салттарына көбүрөөк көңүл бурганга аракет жасадык. Кол өнөрчүлүгүнө, улуттук тамак аштарына, мына кыз узатуу, бешик той, тушоо кесүү дегенде, булардын бардыгы биздин балдарда бир жакшы ой сезим калтырып, кыргыз экенине бир өзүлөрүнү сүйүнтүп, патриоттук сезимдерин ойгонтуп, башыбызга калпактарды кийип, улуттук кийимдерибизди кийип, майрамдык маанайды жакшынакай өткөргөнгө аракет кылдык. Мектеп окуучуларынын колдорунан жасалган азыктар, кол өнөрчүлүктөрү көргөзмөгө коюлган. Мындай иш-чаралар мектепте жыл сайын өткөрүлүп, улуттук дөөлөттүн уюткусу, кыргыз элинин байыркылыгын даңазалоо максатын көзөйт. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.